Келин кылып алууну көздөшөт. Бир күн камакта жаткан кыздын энеси алгач милицияга арызданып, кийин ачуу басары келген соң кайра барып арыздарын алып кетишет. Бирок кыз көчөгө аркасына кирген соң да каршылык көрсөтө берет. Кыздын эркине карабастан энеси жаңы кудалары менен келишип тойду башташат. Алсыз кыз 3 май күнү эртең менен гана сүйлөшкөн жигитине окуя туурасында кабарлап, аны куткарууну суранат. Элдер аттуу жигит ошол замат ак бешим айылына чыгып, бирок жыйынтыксыз кайтат. Кызды көрсөтмөк тургай короого киргизбей, той ээлери жаш баланы кубалап чыгышат. Албетте ана милицияга жардам сурап барган баланы тартип сакчылар биз алсызбыз деп аталган айылдын өкмөт башчысына жөнөтүшүп, алардан да жыйынтык көрбөйт. Айласы кеткен бала анан досторун жардамга чакырып, кызды кармап турган үйгө кайрадан барышат. Кирбей эле сырттан карап турган балдардын аркасынан Opel үлгүсүндөгү унаа ээрчип чыгып, балдар ички иштер башкармалыгына барышса да аркасынан калышпайт. Албетте сүйлөшүү учурунда анан бир унаасынын аркасынан түшкөн унаадагылар кубалап кетишет. Токмоктун чыга беришинде гана токтоп берген балдар аркасынан түшкөндөр менен сүйлөшүү аракеттерин көрүшкөндө экинчилери сөздөн мурда муштумдарын көрсөтүп, бири мылтыгы менен асманга ок атып, балдардын эки унаасынын тең кыйроого учуратышат. Биз машина бизди кубалап келгенде биз бээрден токтогонбуз. Анан бээрден түшкөндө алар битасын көтөрүп чыкты. Битасын көтөргөндө биз кол сүйлөшөлү дегенде колун тартсак, бирөөсү дубинкамен чапты, экинчиси оружиени алып чыкты, асманга атты. Биз качтык. Качкан аркабыздан кубалап барды. Кубалап баргандан кийин эле бита менен машинанын аркасында жанчыды. Биз отурдук, анан качтык да. Ошо аткан мылтыгы кандай мылтык эле? Мындай жана эки эме сыяктуудай да. Сал атып туруп, анан СК мылтыкты алып чыкчы дегенде эле СК атты да. Ошондо анан биз мылтык атырабы менен качтык. Качкандан кийин ошо аркабыздан кубалап келди. Эмне машина менен келишти эле? Канча бала эле болжолдо? Болжол 11-12 баладай да. Чоң арасында бир ушундай чоң балдар экен, короче. Анан эме Канча бала эле колдорунда эмне бар? Колдорунда ошо 11 баладай, колдорунун ар бирөөсүндө бит адам бар да. Ошолор чапканына жетишпей алып качтык, биз ошо үлгүрүп калдык. Силердин араңарда жабыркагандар болгон жокпу? Жок, биздин аркабызда жабыркагандар болгон жок. Биз качып жетиштик. Каалоосу жок эркинен ажыратылган кызды куткарабыз деген балдар анан бул окуядан кийин гана Токмок шаарынын ички иштер башкармалыгына барышып, арыз менен кайрылышат. Ала качкан сенсиң, туурабы? Жок, Сен жигити болосуң. жигити мен келдим. Ала алып кетчи деп мен насибен отуруп болуп дегенен келсем, эртең менен жалгыз келгем да. Жалгыз келсем мени кубалап жүрүштү, кетип кетчи. Айланып калган достор өзүм айрып кийиматтар эме көрдүм. Жол үстүнө барсам алар деген айыл өкмөтүнө кир деп койду. Анан айтып барсам, майке ушундай кыздын ала качып кетти, отурбайм десе, кыйнап отургузо десем, айтты тиги мен кире албайм, мен чече албайм деп койду. Той болуп аткан жерге кире албайм деп койду. Кызды арыз жазганча мен кире албайм деп. Кыз арыз жазыш үчүн аны алып чыгыш керек болот. Анан мен алып чыгайын деп кайра досторум менен алып шаарга кеттим кайра. Кайра досторумду чогултуп ошо милицияга барып, кайра барып ошо кирсек, милиция кайра ошо Жок, кече энеси келип бияктан встречный заявление жазат эле, маржаны бергиле деп присират эме толуп кетпеди беле. Ой, кыз анан отурбайм тиңдемде десе, по-любому кыйналат анан кызды отургуз. Энеси кыйналат. Ооба, кыйналат. Эми кыз совершеннолетний экен, несовершеннолетний болсо бир жерде, туурабы? Ооба. Азыр дагы эмне боюнча азыр Бизди машинабызды талкалады, иши атып кетти. кайсы жерден? Токмоктун эмеден кольцодон кичине Качан атып кетти? жарым саат мурун болду. Машинадан биздин Millennium Opel деген машина биздин аркабыздан тиги машинаны кырчып келди. Кырчып келип токтогондо биз түшкөндө айтып келип эле резко тиги битасылар менен капкап, дубинкачы уруп, анан эме асманга атып лавойду күйүп салды машинаны. Асманга аттынан лавой. Асманга атып лавойду күйүп салды. Машинанын ичинде канча бар эле? Биздин машинабыз эле. Ошо силердин машина. Биз төртөөбүз болчу, бир машинада, экинчисинде 5. Так. Тиги машинада канча болду? Что-то 10 болду го. 10-15 болду ошо. Именно жанагы ошо кыз тарап жана алып качкан балдардан ошо алып качкан балдардан ошолор издеп